салам айткандан кийин кыска жооп берип атышат. Ва алейкум деп. Ошол туура. Жок, ва алейкум деген туура эмес бул. Ва алейкум салам болуш керек. Ва алейкум деген капыр калыган ушундай болот да. Капыр сага салам айтса, ва алейкум деп жооп берсең, бул капыр калынган алик. Жанагы кээ бир акмактар бар, өзүнө эле мусулман сезип калган мусулман эмес деген жанагыдай бир болгорлор бар да. Ошолордун сөзү. Жөн жүздеш керек. Жөн жүздеш керек анычы. Имамчылыкка чыккан адам дараты сынганын унутуп, имамчылык кылса жана бир топ убакыт өткөндө түшүнсө эмне кылыш керек? Айтыш керек. Таксырлар, багымдар туш имам дарат бузулуп калган экен. Жакшылап чыкты, бит куалады, дарат бузулуп калган экен, жел чыгып кеткен экен. Ошого бүгүнкү багымдардыңарды окуп алгыла, жана укпагандарга жеткизгиле деп жарыя кылыш керек. Тартип ушундай. Бу тартип. Ассаламу алейкум, урматтуу Чубак ажы. Күнүңүз кушубак болсун. Кандай дейсиз? Чыңгыз Айтматовдун ааламына сиздин көз карашыңыз же болбосо, Чыңгыз агабыздын Кур'ан Каримдеги хадистерден кандай деңгээлде кабары болду экен? Алдын ала жообуңузга чоң рахмат. Аллах разы болсун дейт. Айтматов абабыз Манастан кийин мынчалык кыйын чыккан жок бизде. Дагы чыгарын Кудай билет. Эми дүйнөлүк таразада. Эми акыретке барганда ким каяктыгынан Кудайым билет, бирок ушул дүйнөлүк таразада чындап мындан кыйыныбыз жок. Канча мактансак деле белгилөөбүз. Кээ бир жерде Кыргызстан десең билбейт, бирок Айтматов десең билет. Мен канча көп эл караладым, Кыргызстан десең Түркүстан, Кыргызстан десең Күрдүстан дей беришет да. Кайра карачы. Айтматов десең деп түшүнүп калышат. Чыңгыз Айтматов десең. Ушундай даңктуу кишибиз бар. Анан бул кишинин динге болгон мунасабаты боюнча бул киши менин де жакшы маалыматтар бар. Ошол өмүрүн аз калганда ошол кантип динди таратсак болот деп, мына канттагы биздин бир давачы бир тууган келип, Али деген. Көп убакыт сүйлөшүп отуруп кеткенин билем да. Ошол давачы азыр деле бар. Ошого жолугуп бир тартып алайын деп отурам камерагачы. Ошондо ойлойм жакшы болот иншалла деп. Анан эми Айтматов менен менин көз карашыма туш келбеген нерселер бар. Мисалы үчүн чыгармаларындагы аялдардын кээ бир маселелери, мисалы үчүн кылган мамилеси мага туура келе бербейт. Бирок аны ошол туура эмес деп, балким туура эмес деп айтып бергиси келгендер деп түшүнсөк дагы туура болот дейт да. Адамдар чыгып аткан намаз болуп калган үчүнбү? Канча болса? Алыс жактагылар туура айтат. Наристе балага төрөлгөндө курманы такыба инсандын курманы чайнатып, аны сактап коюп төрөлгөндө берсе болобу дейт. Болот. Болот. Аялым экөөбүз нике кыйдырган эмеспиз. Азыр кыйдырса болот. Дароо кыйдыр, түнгө жеткирбей. Балдарыбызга да азан чакырып атып койгонбуз. Ушу азанды азыр асыр айтканда угуздуруп кой бардыгына. Ошо болот. Биз көптөн бери наристелүү боло албай жатабыз. Бизге жамаат менен дуа кылып коюңузчу дейт. Дуа кылабыз. Атам жок эле 3 жаштан бери дайынсы эч ким билбейт, эмне болгонун, эмне кылуу керек деп дуа кылып турасың, ушу. Дуа кылабыз да, башка эмне кылабыз? Сүннөт менен төрөлгөн баланы кайра сүннөткө отургузса болобу? Толук ачылып аткан болсо кереги жок. Анан чаларак ачса толуктап коюш керек ошол. Биздин оюбузга ар дайым жаман ойлор келе берет. Ширк кошкон жокму? Ширк эмес, бирок ой келгенде сол жакка бурулуп, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп түкүрүп коюңуз 3 жолу, иншалла кетип калат. Апама дин жөнүндө дават кылсам болобу? Болот, балки милдет. Байпакка мас тарткан жамаат бар, имамчылыкка өтсө уйганга болобу дейт. Эгер байпакка мас тартып ошол боюнча келип өтсө, имамга уйганга болбойт. Бирок азыр жаңы бир байпактар чыгарып атат, Түркиянын Ханафи мазхабы боюнча бул масыга окшогон байпактар ошого мас тартса болот деген фатва бар. Бирок биздин илбир чыгарган байпак эмес. 88-де намаз жаттабай калыптыр, аз жаттай албай койду. Куранды билет. Ошо билген Куранды окуй берет. Ошо болот ага намаз. Кирене киргенде эмне кылуу керек дейт? Жоюу керек, дуасын айтуу керек, баштыганмап. Жана кетин ажатканага баруудан коркуп жатам, кимге кайрылсам болот дейт. Шерик кылып бар, бирөөнү коркса свет коюп ал. Анан кантип, караңгыда дараткандан өзү 1,5 километр басып барыш керек сеники. Жакыныраак салып дарат коюп алсаң, бара бересиң, свет коюп алсаң.